Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаз деми менен жаңачылган Маданият тарых тил каналында тарыхчылар тагайтат талкуусу түз ободо сиздердин назарыңыздарда. Кыргыз эли тамыры терең, тарыхка бай эл экендиги айтылат. Ал эми тарыхтын тайкел таштамандоорунда элибиз тарыхыбызды тактап, баатырларыбызды даңктап, мамлекеттүүлүгүбүздү сактап келгенбиз. Ал эми эгемендүүлүгүбүз энчибизге тийгени мына чейрек кылым убакыттан бери ушул биздин тарыхты жаңыча көз карашта жазуунун күнгөй тескейи, эмнеге жетиштик, эмнеден кечиктик, деги эле бүгүнкү кыргыз тарых илиминин абалы кандай? Тарыхчыларыбыздын омоктуу, таасирлүү ойлорун угуу бүгүнкү тарыхты тактайлы берүүсүнүн негизги өзөгүн түзмөкчү. Жалпы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетишибиз керек. Бүгүнкү түз обобуз сиздерден берилген суроолорго жооп иретинде да берип турмакчыбыз. Эмесе биз бүгүнкү түз обобузду баштасак, бүгүнкү алгачкы шоу кесүү берүүбүз бүгүнкү кыргыз тарых илиминин абалы тууралуу болмокчу. Бүгүнкү талкууга келген тарыхчы агайларыбызды, меймандарыбызды тааныштырып өтсөк, менин оң жагымда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тарых жана Маданий мурас институтунун директорунун милдетин аткаруучу, тарых илимдеринин доктору, профессор Акылбек Жуманалиев агайыбыз отурат. Акылбек агайдын катарында Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, тарыхчы Зуура Алтмышева. Бул Зуура айым бүгүнкү күндөгү жаш кыргыз илим постторунун өкүлдөрүнүн катары катышып отурат. Ал эми сол жагымда Кыргыз Республикасынын президентинин иш аппаратына караштуу Мурас фондусунун төрагасынын орун басары, тарых илимдеринин кандидаты доцент Кыяз Сатарович Молдокасымов. Ал эми Кыяз аганын катарында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ага окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты доцент Рыскул Жолдошев агайыбыз отурат. Эми бүгүнкү тарых илиминин абалынан кеп коскордо агай биринчи сөздү сизден баштасак, мына Улуттук илимдер академиясынын тарых институту бул көрөнгөлүү канча жылдык тарыхы бар. Бул институттан далайлаган кыргыздын залкар окумуштуулары чыккан. Бүгүнкү күндө ушул илимий тарых институтубуз эмне иштерди алып барып жатат? Ушундан кыскача кеп чыксаңыз. Рахмат. Эми тарых илими башка илимдер сыяктуу эле бул тирүү процесс деп айтсак болот. Тарых илиминде жетишкендиктер болот, көйгөйлүү маселелер болот. Анан кийин туура эмес багытка алып алган моменттер да болгон. Ошентип баягы тарых илими деле жыгылып туруп отуруп, мына кылымдар бою келатат. Анан биз бүгүн баягы айта алабыз, что кыргыз элинде айткандай тарыхы болбой эл болбойт дегендей, биз дагы ошо илимдер академиясындагы тарых институтунун кызматкерлери, илимий кызматкерлери колунан келишинче баягы кыргыз элинин тарыхын изилдеп, жазып, элге сунуш эткенге ошо эмгектенип жатышат ушул сфераны, ушул багыттын үстүндө. Эми тарых илими бизде эгерде байыркы замандан баштап орто кылымда, анан кийинки мезгилде дагы эгерде санжыр аркылуу берилип келсе, уруулардын баягы тукум улантысуу боюнча жана башка бир кандайдыр бир башка агымдар боюнча берилип келсе, ал эми өткөн кылымдын 30 жылдарынан баштап биздин Кыргызстанда тарыхты илимий жактан изилдөө ошо жолуна түшкөнбүз да. 30 жылдардан баштап алгачкы тарыхчыларыбыз бир топ эмгектер жазды. Жамгырчынов, Үсенбаев, Аттокоров деген биздин улуттук күзгүсү, тарых илиминин күзгүсү болгондор ошолор эметти. Эми анан ошолордун салтын улантып биз дагы азыркы мезгилде аракет жасап атабыз. Биздин бүгүнкү күндөгү эң негизги максатыбыз Кыргызстандын тарыхынын байыркы заманда бүгүнкү күнгө чейинки тарыхын изилдеп, анан аны жазып чыгаруу маселеси турат. 3 томдук деп атабыз, академиялык багыттагы. Эми биздин ушу максатыбыз ушу май айына чейин ошо чыгаруу милдети турат. Май айына ушу өкмөттөн да кандайдыр бир каражат бөлүнүптүр, укканыбызга караганда. Ошого таянып биз баягы май айында буюрса типографияга берип чыгарабыз. Эми кандай проблемалар? Сөзсүз түрдө проблемалар көп. Тарых илими. Бул биринчиден бизде биринчи жолу кыргызча баягы академиялык мааниде чыгып атат. Биз буюрса чыгат да.
Эми мындай жазылбагандан кийин бизде баягы орусчадан кыргызчага котормолуу жагы да болуп атат. Түз эле бай кыргызча жазган эмгектер дагы бар, бай үзүндүлөр да бар да тарыхыбызда. Анан кийин баягы эң негизги оорчулук ошо бизге илимий терминдерди, илимий сөздүктөрдү баягы кыргызчалатуу кичине бир оорчулук болду. Эми агай, ушул жерден дагы суроо туулат да. Мына мурдагы союз мезгилинде ушул тарых институтунда 60-70 деген адам илимий кызматкерлер эмгектенишкен. Бүгүнкү күндө силердин курамыңыздар бир 20-дан ашуун илимий кызматкер эмгектенет. Ушул үркөрдөй болгон топ менен ушул жанагындай маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жетип атабы? Эми чын айтыш керек, сиз айткандай, кеңеш мезгилинин аяк ченинде тарых институтунда 140 киши иштеген. Анан кийин кыскарып отуруп сиз айткандай 60-50ге жеткен. Бүгүнкү күндө биздин 22-23 кызматкерибиз бар, үркөрдөй болгон. Эми бул мен оюмча бир кандайдыр мамлекеттүүлүк мында багыт эмес, жасалбагандыктан болгон окшойт. Ушу тарых институту бул мындайча айтканда бул негизги институт болуп эсептелиш керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды изилдеп, өзүбүздүн элибизге жеткириш керек. Анан ошого карабай биздин кызматкерлерибиз аракет жасап атышат. 4 жылдан бери жазып атабыз, кошумчалап атабыз. Эми эң айтарым ушул эмгек биздин баягы 3-том кеңеш мезгилине, анан кийин бүгүнкү күндөгү баягы эгемендүүлүк мезгилге багытталган чагылдырат да. Мындайча айтканда бардыгын жаңыдан жазып атабыз. Бардыгын жаңыча көз караш менен. Баягы 20-кылымдын башындагы айтылбай кеткен, мисалы үчүн жадетчилик кыймылын Кыргызстандагы бул айтылган эмес. Мына ушуну биздин белгилүү окумуштубуз Айда Кубатова ушу чагылдырып, жакшы жазып, азыр уже китепке кирип атат. Андан кийинки мезгил ошо жана 20-кылымдын башындагы саясий коомдук жанагы уюмдардын пайда болушу Кыргызстанда. Бу дагы чагылдырылган эмес мурунку тарыхтарда. Андан кийин 1916-жылдагы кыргыз элинин баягы улуттук боштондук көтөрүшү эң негизги ушул бөлүк эң татаал, бирок биз чагылдырдык колубуздан келишинче. Мына ушул сиз айтып аткан 3 томдук иштелип бүтүп, даяр болуп, басмага даярдалып бүтүп калды да. Бир тому, 3-чү тому даяр болуп калды. Биз апрель айынын аяк ченинде типографияга тапшырабыз. Андан кийин ошо май айында буюрса окуп калабыз. Мына бул жерде Улуттук илимдер академиянын тарых институтунун жазып аткан иштеринен учкай маалымат алдык. Эми бул жерде Кыяс Сатарович, мына президенттин алдындагы иш башкармаларын араштыруу мурас фондусунун төрагасынын орун басарысыз. Ушул мурас фондусу качан уюшулду эле, сиздердин иш багыттарыңыздар кандай, ушул тууралуу бир маалымат берсеңиз? Президент болуп жаңы шайлангандан баштап эле Алмазбек Шаршенович ушу тарых маселесине көңүл буруп, алгачкы жарлыктардын бири менен атайын тарых комиссиясын түздү. Бул Кыргызстандагы тарыхчыларды ошо тарыхты тереңирээк изилдөөгө бир мындай бир активдештириш үчүн. Андан кийин ушу тарых комиссиясынын ишин андан ары жылдырыш үчүн ушу президенттик аппараттын алдында мурас фондусу түзүлдү. Бул мурас фондусу негизинен ушу илимий эл аралык жыйындарды, ар кандай симпозиумдарды, тегерек столдорду, анан жанакы мааракелүү окуяларга байланыштуу ушундай илимий жыйындарды өткөрүп келе жатат. Мына 4 жолу эл аралык чоң илимий жыйын болду Кыргыз каганаты боюнча. Кыргыз каганаты, андан кийин Караханттер каганатынын мезгили, андан кийин мына 2 жылдан бери Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына арналган илимий жыйын өткөн жылы биринчи баскычы өттү. Ал эми быйыл жыйынтыктоочу баскычы сентябрь айында өтөт. Бул дагы бир 20-дан ашуун өлкөнүн көрүнүктүү тарыхчыларынын катышуусунда өтүп атат. Андан сырткары ошо тарых комиссиясы 1 жылга 5 жылга атайын иш пландары атайын мындай бекитилген. Бул тарых комиссиясынын төрагасы дайыма президенттик аппараттын жетекчиси болот. Орун басары билим берүү министри болот. Анан калгандары ушу Кыргызстандагы көрүнүктүү тарыхчылар. Бул жерде отургандардын көпчүлүгү ошого мүчөбүз.
ошол жердеги бекитилген иш-чараларды ырааттуу түрдө ишке ашыруу ушул Мурас фондунун иш-чарасы болот. Ушул жана Мурас фонду эл аралык симпозиумдарды, конференцияларды өткөрүп жатат деп атасыз, иш-чараларды. Ушулар ким тарабынан каржыланат жана буну фонддун ичине кимдер тартылган? Эми буга негизинен мына Улуттук Илимдер Академиясынын тарых институту ар дайым катышат, андан кийин жогорку окуу жайлары катышат. Анан каржыланган жагы ачык айтыш керек. Биз көбүнчө каржылык жактан Мурас фондусун ушунчалык эле майкөл, сүткөл кылып койду деп ойлошот. Бирок биз көбүнчө демөөрчүлөрдү көбүрөөк издегенге аракет кылабыз. Анан атайын президент тарабынан аздыр көптүр ошол Мурас фондусунун ишин жүргүзүүгө каражат. Ушул жерден кичине сөзгө конок берсеңиз, телефон чаруу бар экен, түз эфирде угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Кыяз агайга суроо берейин дедим. Ушул Мурас фондун коомчулук жакшы билбейт да. Анан бул фонддун жетекчилери өзүнүн айланасында гана адамдар менен иш алып барат деп угуп калабыз да. Анан аймактагы тарыхчылар менен да иштешип, алар да колдоого мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Мурас фондусу Кыргызстандагы бардык окуу жайларындагы тарыхчыларды дайыма илимий жыйындарга тартат, чакырат. Азыр эгерде мультимедианы билген, интернетти билген, анан биздин Каганат 212 деген сайтты билгендердин бардыгы кандай илимий жыйын болот, качан болот, ошолордун бардыгынын чакыруусу ар бир жогорку окуу жайларына барат. Биз дагы угуп калабыз, кээ бир жогорку окуу жайларына чакыруу барганда, ошол жанакы кээде жетекчилик, кээде кафедра ошол жерден эмнегедир кеңири ал жердеги окутуучуларга жеткирбейт дегендерди угуп калып жүрөбүз. Бирок бүгүн интернеттин заманы. Биз аны Facebook'ка, интернетке, анан бүт сайттардын баарына коебуз. Эгерде сайтты пайдаланганды билбеген тарыхчы болсо, анда бул баягы бүгүнкү замандын талабынан артта калгандык деп түшүнсөк болот. Ошон үчүн бул айланадагы тарыхчыларды эмес, бүтүндөй Кыргызстандагы тарыхчылардын бардыгын биз активдүү катышууга дайыма чакырып келебиз. Биз Мурас фондусунун ишмерлигине дагы кайрылып келмекчибиз. Азыр сиз жана жогорку окуу жай жөнүндө айтып калдыңыз. Мына жогорку окуу жай Кыргызстанда бардык жогорку окуу жайларында тарых сабак өтөт. Жана көпчүлүк жогорку окуу жайларда тарыхчы мугалимдер бар. Биз ошол жогорку окуу жайларда тарых мугалимдин өкүлү катары ошол Улуттук университеттин тарых мугалими Рыскул агайды чакырдык элек. Рыскул агай мына азыр эле Кыяз агай да айтып өттү. Сизге мындай суроо берсек, ушул жогорку окуу жайдагы окутуучу мугалимдердин сабак менен бирге эле ушул илимий изилдөөсүндө бир мүмкүнчүлүктөр барбы? Жогорку окуу жайдагы тарыхчы мугалимдердин көйгөйүн айтсаңыз, өзүңүздөрдүн жазып аткан иштериңизди айтсаңыз. Албетте, мына бул биздин Кыргызстанда негизинен билим берүү же болбосо илим менен иш алып баруу очоктор болуп, бул жогорку окуу жайлары, анан биздин Улуттук Илимдер Академиясынын тарых институтунун негизги булак катары эсептелет ушулар очоктор. Эми жогорку окуу жайлардын мугалимдеринде атайын ушу илимий иш алып баруу боюнча атайын программалар болот, пландар бекитилет, ошол боюнча иш жүргүзүлөт жана кандайдыр бир деңгээлде жанагы айлык акыга дагы акча кошуп берилген система иштейт да. Бирок чынын айтканда мен ушу жогорку окуу жайында иштеген мугалимдер көбүнчө негизинен балдарга сабак берүү менен алектенишет дагы. Андан кийин эртеңки сабакка же кийинки сабакка даярданыш үчүн кандайдыр бир убакытты талап кылат да. Ал эми илим менен эмгектениш үчүн негизинен убакыт керек. Убакыт каба туруш керек. Ал жөн үстөлдүн үстүндө туруп алып илим жаза албайт. Илим үчүн сөз командировкалар, архивдик издөөлөр же болбосо башка маалымат тактоолоо керек да. Ошол көз караштан алып караганда биздин система, илим изилдөө системасы советтик мезгилде калыптангандыктан бизде атайын илим изилдөөнүн негизги борбору катары Илимдер Академиясы каралчу да мурун. Ошол система сакталып калган дагы бүгүнкү күндө болсо жогорку окуу жайларынын мугалимдери кошумча жардамчы күч катары пайдаланчу. Ал эми азыркы мезгилде ушул заманда көбүнчө ушундай сөздөр жүрүп атат. Илимдер Академиясынын жогорку окуу жайларына кошуу жөнүндө сөздөр болуп атпайбы? Бул негизинен алганда
ошол илимди изилдөө үчүн жогорку окуу жайларында атайын бош адистер болуш керек, убактысы кенен. Андай шарт бизде жок да, биздики батыштагыдай эмес. Батышта болсо бир эле маалда сабак берген мугалимдер жана илим менен алектенген экинчи багыттагы мугалимдер адистер иштешет да. Биздин Илимдер академиясы менен бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларды аралаштырып салганда сабак берүү менен гана чектелип калышат да, илим аксап калат. Илимдин негизги изилдөө борборунда сөзсүз илимпоздго убакыт керек. Бош убактысы айлык төлөнүп берилген, убактысы андан тышкары шарттар болуш керек. Жанагындай изилдөө жүргүзө турган, архив десе архивге барыш керек, китепканага десе китепканага бара турган шарттар болуш керек да. Мындай шарттар бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларынын мугалимдеринде же болбосо адистеринде азыраак. Илимдер академиясына караганда азыраак да. Бул жана ушул эле көйгөйбү же болбосо мисалы ошол эле убакта даярданып илимий доклад жазды дейлик, сырт жактагы коңшу эле Алматыны алалык же мына Бишкектегилер Ошко же болбосо региондогулар Бишкекке илимий конференцияга катышыш үчүн же каражаттын жоктугунан дагыбы же ошол университеттин колдоосу жоктугунан да катыша албай калгандар болуп калышы мүмкүнбү? Жок, бул жерде башка коомдук уюмдарга же болбосо мамлекеттик ишканаларга караганда жогорку окуу жайларында жогору жактан колдоолор жакшы эле. Атайын жанагындай конференцияларга барууга шарттар түзүлүп берилет. Бирок бул жерде жанагындай кенен эркин катышып кетиш үчүн мугалимдердин атайын сабак берген сааттар болот. Ошол сааттарын токтотуп коюп, эркин кетип калууга алардын шарттары азыраак болот. Магай андай эле десеңиз, ошол эле университетте окутуучу болуп иштеп атып, кандидаттык илимий эмгегин жазган, докторлук илимий эмгегин жазгандар бар. Ошолордун монографиясын чыгарууга бул ошол университет жактан колдоо барбы? Албетте. Университет иштеп жүрүп дагы илимий алектенген адистер дээрлик бардыгы эле алектенишет, бардыгы эле. Эми алардын жазган жана жеке иштерин толугу менен колдобосо дагы, бирок мына акыркы мезгилдерде атайын ушундай илимий эмгектер өзгөчө окуу усулдук куралдар чыгаруу боюнча ректораттан каржылар каралып атат. Бирок бул бардык эмелерди камтый албайт, жанагы эмгектерди чыгарганга. Ал эми жана сиз айткан жеке жана диссертациялык иштерин аларды чыгарууга колдоо жок. Рахмат. Эми жана айттык элек, ушу жаш илимпозддор чыгып келатат мына эгемендибиз убакыттан бери. Ошол жаш илимпозддордун өкүлү катары Кыргыз-Түркманстан университетинин окуучусу Зуура Алтыншованы чакырабыз. Зуура, эми айтсаңыз, мына жаш илимпозддун өкүлү катары сиздин илимий изилдөөңүзгө эмне кедерги тийип атат, өзүңүздүн ишиңизге, илимий ишиңизге мүмкүнчүлүгүңүз барбы, ушул бир өзүңүздүн жаш илимпозддун көз карашын айтсаңыз. Сурооңузга чоң рахмат. Мен жалпы Кыргызстандын шарты боюнча айтып берейин. Агай айткандай, эң негизги маселе бүгүнкү күндө ошол эң чоң көйгөй бул финансы проблемасы болуп саналат. Ошо баарыбызга эле белгилүү болгондой, бул эгемендүүлүктөн кийин ошол эркин рынок экономикасы бардык эле илимдерге, анын ичинде тарых илимине дагы өзүнүн өтө терс таасирин тийгизди. Мисалы, китептер мурдагыдай чыкпай калды дегендей. Анан эми Кыргызстандын шартында азыркы биздин жаш илимпоздордун, окумуштуу тарыхчылардын баарынын эле социалдык жана финансылык абалы канааттандырарлык эмес. Тилекке каршы ошол эле биздин илимий мекемелер, бардык эле окуу жайлар өздөрүнүн кызматкерлерин илим изилдөөгө же болбосо ар кандай иш сапарларга толук каражат бөлүп бере албайт. Же болбосо мурдагыдай агай баса белгилеп кеткендей, Кыргызстандын тарыхы боюнча биздин жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерге, архивтерге барып, кол жазма фонддорунда иштеп, алар менен жеринен таанышып келүү мүмкүнчүлүгү бизде жок. Келечекте мына ушундай шарттар түзүлсө, мен ойлойм, биздин мамлекетибиздин тарых илиминин өнүгүшүнө жакшы болмок. Мен кесиптеш катары мен сени жакшы элем. Мына өзүң түйшүктөнүп, эмгектенип, бир катар эл аралык конференцияларга катышып жүрөсүң. Анан буларга каражатты кайдан таап атасың же өз каражатың менен баратасың? Ушул жагы кызыктырып атат да. Рахмат. Чындыгында эле Борбордук Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын тарыхы боюнча дүйнөнүн булуң бурчтарында ар кандай убакта түрдүү конференциялар уюштурулат. Ал эми мен жеке өзүмдүн окуу жайым тууралуу айтсам, биздин Кыргыз-Түркманас университети өзүнүн академиялык кызматкерлерин бул жагынан аябай колдойт. Ошол ар бир академиялык кызматкердин дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун чет өлкөгө конференцияга барып катышып келүү чыгымын толугу менен төлөп берет. Андан сырткары, эгер билдирүүлөр кабыл алынса,
алынса, ошол чакырган же болбосо конференцияны уюштурган эл аралык деңгээлдеги аябай абройлуу коомдор, мекемелер бар. Мисалы 1931 жылы Түркиянын биринчи президенти Ататүрктүн түздөн түз директивасы жана демилгеси менен Анкарада Түрк тарых куруму деген өтө мамлекеттик масштабтагы изилдөө мекемеси түзүлгөн. Бул мекеме 4 жылда бир жолу Түрк тарых конгресстерин уюштурат. Мына ушул конгресс бардык катышуучуларды каржылайт. Же болбосо Европада Борбордук Азия өлкөлөрүн изилдөө боюнча европалык коом бар. ЭСКАС деп аталат кыскача. Ошол ЭСКАСтагы ар 2 жылда Европа өлкөлөрүнүн биринде же болбосо Борбордук Азиядагы өлкөлөрдө өзүнүн конференцияларын уюштуруп келет. Буга дагы өзгөчө ушул Борбордук Азиядагы катышуучуларга жеңилдиктер каралып, анан бүт чыгымдардын көтөрүшөт. Рахмат. Азыр теле көрүүчүлөрдүн суроолору бар экен. Азыр ошол суроолорго көңүл бурсак. Угуп атабыз сизди? Алло. Угуп атабыз. Менин суроом Акылбек агайга эле да. Бул чоң университеттерде тарых факультеттери бар да. Силердин бул институттар алардан айырмасы кандай? Ал жакта деле окумуштуулар иш алып барат да. Деги эле бул тарых факультет институтунун кереги барбы? Айырмасы сөзсүз бар. Жогорку окуу жайдагы тарых факультеттери булар жогорку билимдүү тарыхчыларды даярдап чыгарышат. Ошо менен катар эле ошол жогорку окуу жайларда окуп жаткан студенттерге илимий багытты, илимди кантип изилдесе болот, илим жагында кантип ошо аракет кылса болот деген муну ошолорду дагы үйрөтөт. Ал эми биздин Илимдер Академиясындагы тарых институты бул илим изилдөө эки чоң эмеси бар да, функциясы. Илим изилдөө, анан кийин илимий кадрларды даярдоо болуп эсептелет. Аспирантура, докторантура, ошо менен катар эле диссертациялык советтер, кеңештер бар. Мына ошондун айырмасы бар. Айырмасы чоң эле. Бирок биринин артынан бири келаткан бул логикалык эмени көрүнүштү билдирет да, логикалык турда. Бир этаптан экинчи баскычка көтөрүлүүнү билдирип турат. Мен оюмча айырма бар, бирок байланышы баягы улана берген баягы бир көрүнүш бул илимий жактагы. Рахмат агай. Кошумчалап коюңуз анда, Рыскулаев. Бул жерде ушул теле көрүүчү суроо берип атпайбы? Улуттук илимдер академиясынын кереги барбы, тарых институтунун кереги барбы жокпу деп. Бул жерде мугалимдер агай айткандай, адис тарыхчыларды жогорку билимде адистерди даярдайт да. Ал эми ошо мугалимдер үчүн ошол студенттер окуй турган илимий изилдөөлөр түздөн түз академиянын улуттук илимдер академиясынын тарых институту изилдейт. Эгерде тарых институту жок болсо, илим изилдөө кескин кыскарат. Кескин кыскарат. Анда жанагы изилдөө болуп, мурунку жазылган китептер менен чектелип калып, жаңы китептердин чыгышы, жаңы изилдөөлөрдүн пайда болушу анда өтө азаят. Бул өтө зарыл, бүгүнкү күндө зарыл керек нерсе. Окурманыбызга түшүнүктүү, көрөрмандарыбызга түшүнүктүү болду окшойт. Эми Кыяс агай, сиздер жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 7 томдук Кыргызстан тарыхын жазып жаттыңыздар эле. Ушул боюнча кеп коскоп берсеңиз, анын бүтүп калдыбы? Эми мына тарыхты изилдөө, тарых институту боюнча мына суроолор да келип түшүп атпайбы? Эми тарых институту бар, бирок аны мамлекет ушунча жылдан бери мынанча китеп чыгарасың, мынандай изилдөөлөргө, архивтерге барасың деп туруп мамлекет кошумча каражат берген жок. Ошон үчүн мына 25 жылдан бери 3 томдук академиялык тарых, кыргыз тарыхы эмдик чекти чыгарганга, ошону аягына чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлбөй келди. Анан мына бул эгемен мамлекетке ээ болгондо көп мамлекеттер өздөрүнүн тарыхын изилдөө үчүн атайын чоң бир фонддорду ачып, чоң каражаттарды бөлдү. Бизде эгемендүүлүк жылдардан бери көп томдуу кыргыздар академиялык болобу, же болбосо публистикалык мындай элге жакыныраак тилде, жатык тилде жазылган болобу. Бул көп томдуу тарых жазылган жок, каражат каралган жок. Мына ошонун натыйжасында кыргыздын бир мыкты жигиттери бар экен, тарыхты түшүнгөн, тарыхты сыйлаган. Алтынбек Сулаймановго окшоп. Мына ошо Алтынбек Сулайманов ушу мен аз да болсо өзүмдүн каражатымды бөлөйүн, бир көп томдуу элге жакыныраак бир тарыхты жазып көрбөйлү деп конкурс уюштуруп,
Анан ошол конкурста атайын топ жеңип алган. Анан буюрса мына быйылкы жылда биз тарых жана маданият жылы деп атап аткан жылы эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата ушу быйылкы жылы ошол 7 томдук тарых ушу окурмандардын, телекөрүүчүлөрдүн колуна тийип калгысардыр. Анын үстүнө мына тарыхка көңүл буруу кийинки мына 2-3 жылда мындай күч алгандыгы байкалат. Мына тарых, маданият, тил деп жаңы улуттук теле радио корпорациясында мына атайын канал ачылганы, бул дагы болсо мына окурмандарды, телекөрүүчүлөрдү, тарыхтын күйөрмандарын өзүнө тартууда өзгөчө роль ойнойт. Себеби тарыхты элге жеткирүүдө бул биринчиден маалымат каражаттары өзүнүн вазифасын телекөрүүчүлөрдүн суроолору бар экен. Телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна кулак турсак, угуп атабыз сизди. Алло. Мен суроом бар эле. Могу Кыргыздын тарыхын качан так эмете алабыз, бере алабыз? Качан так жаза алабыз? Бул суроо баягыдан бери айтылып атат. Бул суроого жана Кыяз агай сиз айтып атасыз. Ошол 6 томдук жазылды. Бул боюнча 7 томдук. Ушул 7 томдукту мына коомчулукта басма сөздөрдө айтып атат. Ушул бир кишинин каржылоосу менен жазылган китеп бир беткей болуп калышы мүмкүн деген да коомчулукта канчалаган басма сөздөргө жазылды. Ушул сиздердин 7 томдуктар менен эле Улуттук илимдер академиянын 3 томдугунун айырмасы эмне? Ушуну бириктирип эле бир эле Кыргыздын тарыхын чыгарып койсок болот беле? Эми тарых жазганда бул академиялык деп атайын институттар илимий түрдө жазган китептер бар. Аны мына телекөрүүчүлөр жакшы түшүнөт. Башка мындай адамдар жакшы түшүнбөсөчү. Ошо академиялык деп бул мурдатан бери тарых институту түзүлгөндөн баштап ошо академиялык атайын томдорду, тарыхый китептерди жазып келгендиги бул илимий маңызда болот. Ал эми элге жакын публистикалык бул академиялыктан айырмаланат. Ал жерде мисалы үчүн бир адам эгерде каражатын бөлсө, ал адам келип алып туруп биздин жаныбызга отуруп алып буну жаз, аны жаз деген заман эмес азыр. Азыр деген тарыхчылар өзү каалагандай тарыхый булактардын негизинде таянып турган жазылат. Тарыхчылар өткөндө бир кат келиптир, кайрылуу келиптир. Азыркы тарыхчы окумуштуулар тарыхты жакшы жаза албай атат. Ошон үчүн мына тарыхты бир көркөмдөп, же болбосо апыртып, же болбосо ушундай бир ойдон чыгарылган, уламышка таянылган тарых бул чындыкка жакын. Ал эми илимий тарых жазам дегендердин баардыгын иштен айдап четтетиш керек. Тигилердин баардыгына укуктуу жанагы кыргыздар маймылдан кийин эле жаралган деп жазгандарды, Египеттин пирамидасын кыргыздар курду дегендерди биз ошолорду тарыхчы деп эсептейли деп бир кайрылуу келиптир. Бул жерде андай болбойт. Ар бир тарыхчы, тарыхты сыйлаган адис, ар бир маселени жазаарда тарыхый булакка таянбаса, негиз болбосо, ал чыныгы тарых болбой калат. Ошон үчүн мына тарых институтундагы иштеп аткандар, же жогорку окуу жайында иштеп аткан тарыхчы адистер бул өзүнүн кесибине ушунчалык жоопкерчилик менен карап, ар бир окуяны, ар бир тарыхты тарыхый маалыматтын, фактынын негизинде гана жазып, элге жеткирүүгө аракет кылат. Бирок жана сиз айтпадыңызбы, атайын жумушчу топ, атайын топ жеңип алып, анан ошонун негизинде жазып атасыз. Ошол жеңип алган топту, ошол 7 томдукту жазып аткандын ичинде деле жогорку окуу жайдын мугалимдери, илимий кызматкерлер бар да курамында. Бардыгы бар. Ал жерде өз ошолдор боюнча мына бул жерден Рыскул, бул жерден Агай, бул жерден ким кайсы маселе боюнча жазып берем дегендердин баардыгына мына эшик ачык, жазып бергиле деп биз ар бирине мына кат аркылуу ОЗЕК түрүндө кайрылган учурду болду. Бирок тилекке каршы ачыгын айтыш керек. Ошол кайрылгандардын бир тобу бизге өздөрүнүн материалын сунуштай алган жок. Эми агай, сиз жанагы бул жердеги 7 томдук тууралуу болду. Аны жазылышын сиз деле маалымдар болсоңуз керек. 3 томдуктун болсо андан айырмачылыгын айттыңыз, академиялык деп, стилде деп. Бул ушул 3 томдукту жазууда сиздер дагы жанагы илимий кызматкерлерди, жогорку окуу жайларда бөлөк тарыхчыларды тарттыңыздар да.
сөзсүз. Себеби тарых кеңири проблема, кеңири камтыган окуялар бар. Аны бир тарыхчы эле биле койбойт. Буга мындай айтканда бир топ авторларды же ушу тарыхты жазгандарды тартуу маселеси турат. Биз дагы ошондой жолго түштүк, башка жол жок. Ар бир томго мисалы үчүн орто эсеп менен бир 10-12 чакты ошо авторлор катышат. Проблемалар боюнча. Только проблема. Эгерде бир авторубуз мындай бир кечиктирип, же жаза албай калып, же анчалык жоопко бербей жазгандарды биз башка тарыхчыга тапшырып атабыз да, тапшырдык. Антпесек ал проблема жазылбай же камтылбай калса, анда тарых бүтүн болбой калат дагы, кемсиз болуп калат. Ошон үчүн биз аракет жасабыз. Эми мен дагы бир айта кете турган сөзүм, тарыхтын эң оору, эң проблемасы бул 20-кылым, анан азыркы мезгил десек болот да. 20-кылымды биз түп тамырынан бери башкача жазууга туура келип атат. Кеңеш мезгилинде бир жактуу болуп тарых жазылып келди. Жалаң эле КПСстин съезди, пленумдары, анан жогорку кызматта иштегендердин сөзү менен эле тегерегинде тарых түзүлүп калды. Бул жалпы элдик ар бир адамдын жашоо турмушуна бир камтылбаган эле жалпы көрүнүштү жазып калды. Биз болсок эми аракет жасап атабыз. Себеби тарыхка ар бир адамдын жашоо өмүрү байланыштуу. Ар бир адамдын ошо бир адамдын эле айылда жашайбы, шаарда жашаган бир адамдын эле жашоо өмүрү менен, көз карашы менен баягы тарыхтын баягы чагылдырса болот деген негизи. Себеби ар бир адам өзүнүн ошо биз ошого кичине эмес бир топ аракет жасадык. Эми буюрса окуп калат жакында биздин окурмандарыбыз. Туура аракетибиз бар. Агай, бул жерде чындап аятан бир омуктуу ойлоруңуздарды айтып атасыздар. Бул тарыхты жазуу, тарыхты тактоо бул өтө орчундуу маселелердин бири. Анан сиз айткандай, жакынкы 2-3 жылдан бери президенттен, өкмөттөн колдоо болуп, бул тарыхты илимий жактан же жаңыча көз карашта жазууну жакшы жөрөлгөлөр болуп жатат. Мына быйылкы жылдын өзүн жарыялап койшо да бул жакшы жөрөлгө. Бирок ошол эле мезгилде жанагы кесипкөй тарыхчы эмес тарыхчылар. Мына жакында эле сиз дагы учкай айтып өттүңүз, президентке, өкмөткө жанагындай кайрылуу кат жолдошту. Ушул илимпоз тарыхчылар болуп алган илимпоздордун илимий даражасын алышыбыз керек. Булар болсо мурдагы көз караш менен жазган деген сыяктуу дооматтарды коюп кайрылышып атат. Сиздер ушул дооматтарды мына окугансыздар, билесиздер, ушул боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтсаңыздар. Бул боюнча эми жана айттык. Эми андай адамдар бүгүн көп. Ар бир уруусун, же болбосо ар бир аймагын, же болбосо уктап атып түшүндө бир жакшы түш көрүп, тарыхка байланыштуу түш көрсө, ошону да тарыхка киргизип коюп, анан мына биз чыныгы тарых жаздык, ал эми тарыхчылар ушундай тарых жаза албайт дегендер бүгүн өтө көп. Биз баягы чыныгы элдин тарыхын тактап жазып бергенден дагы ошол тарыхты үстүртөн, уламыштын, божомолдун негизинде анан кичинекей эле бир баягы окшошкон бир сөздү алып туруп, же окуяны алып туруп, ошонун негизинде көбүртүп, жабыртып, элдин башын айландырган бул өтө бир тарыхка чоң бир катуу сокку урат. Элдин башын айландырат. Эл ошолорду көрүп алып туруп, анан азыр кайсысына ишенерин билбей бизге көп кайрылып атат. Мына Египеттин пирамидасын барып кыргыздар куруптур. Силер ушуну эмнеге көтөрбөйсүңөр? Же болбосо Чыңгызхан мына Наал эженин эле урпагы турбайбы? Келип турушу Чыңгызхандын кыргыз экенин тарыхчылар эмне айтып көтөрбөйсүңөр деп келип биз менен урушкан адамдар өтө көп. Ошон үчүн бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дейт. Тарыхты так жазыш үчүн жанакындай бир божомолдорго, уламыштарга түшүндө көрүп алып, чочо ойгонуп, ошону жазгандарга биз мындай көп аралашпайбыз. Рахмат, телекөрүүчүлөрдүн суроосу бар экен. Анда сурооңузду угуп атабыз. Алло. Сурооңузду угуп атабыз. Саламатсызбы? Асылбек Оморов, Кален Сыдыкбаев сыяктуу дагы башка тарыхчылар аян алып эле. Жакшы болуп атат. Үнүңүздү катуу чыгарсаңыз? Алло. Үнүңүздү катуу. Асылбек Оморов, Кален Сыдыков сыяктуу тарыхчылар деген аян алып эле тарыхты жазып жатышат. Азыр жогоруда дагы айтпадыбы агайчы? Сияз агай. Түш көрүп алып эле жазып салып атат. Анан аларды ким тыйыш керек? Биз кимисине ишенебиз? Адис тарыхчы, окумуштуу тарыхчы. Анан тарыхты сүйүүчүлөрдү биз бири-биринен кантип айырмалайбыз?
Эми чын мынабу адистер эмес, жөнөкөй коомчулуктун өкүлдөрү тарыхка кызыгып жазгандар бар. Мен Кыяз Инимдин айтканына кошулам. Бөдөнөнү болсо дагы касапчы сойсун деген сыяктуу. Бирок биз коомчулуктагы баягы кыргыздын тарыхын, Кыргызстан жөнүндө маселе козголгондо бизде мындай мекенчили элдер бар. Мисалы үчүн Кудай бир болсо, бирок ага барчу жол 1000 жол бар дейт. Кыргызстан жана кыргыздарга кызмат кылам дегендер Кыргызстан, кыргыз эли бир гана түшүнүк болсо, бирок ага барчу жолдор 1000 жол бар. Эми ошон үчүн мен өзүмчө жекече оюм бар. Башка коомчулуктун өкүлдөрүн дагы чыгып жазып атышат. Тарыхты мындай, тигиндей кылып, өздөрүнүн ойлорун киргизип, жекече ойлорун киргизип, кандайдыр бир фактыларга таянбай туруп баягы айтып аткандары бар. Эми аларды тыюу өтө кыйын. Алар дагы өздөрүнүн мындайча айтканда, Кыргызыма, Кыргызстанга биз кызмат кылып өтөйүн, өзүнүн ички дүйнөсүн билдирейин деген инсандар жок эмес. Биз эми кептин баары ошондо турат, ошолордун арасынан биз баягы илимге жагыныраак так жазгандарды ошо биз сыйлаганга өтүшүбүз керек. Агай, дагы көрүүчүлөрүбүздүн суроосу бар экен. Сурооңузду берсеңиз. Сурооңузду угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз. Сурай бериңиз. Мен тарыхтанга суроо берейин дедим эле. Алло. Угуп атабыз. Мен азыр кыргыз тарыхын жазып атат экенсиздер. Ичкилик кыргыздар деген бар да. Ошол ичкилик кыргыздарга көп тарыхыны жазылбай келип атат да. Сиздер ошону кандай дейсиз? Биздин могу азыркы мезгилде кыргыз тарыхын изилдөөдө мен жана бул кишилердин айткандарына кичине кошумча кылгым келип турат. Бизде азыр тарых илими деген түшүнүк бар да. Бул илимий тарых жана агай айткандай 19-кылымдын аягында башталып, анан Совет мезгилинин 20-кылымдын биринчи жарымында калыптанып кетти. Бул илимий тарых. Илимий тарыхтын негизги максаты ошо өткөн тарыхты объективдүү чындыкты бериш керек да. Жанагындай жомок, калп, ар кандай мифтик түшүнүк эмес. Бул илимий тарых болот. Ал эми тарых деп эле ар кайсысын айта бергендин баары тең. Бул жанагы чындыктан алыстап кетет. Аларды жанагы тарыхты мифке айландыруу деп айтсак болот да. Алар азыр өтө эле көбөйүп кетти. Анткени демократиялык заман болгондуктан кимдин акчасы болсо өзүнүн жазганын басмакtan чыгарганга укугу бар экен да. Ал эми азыркы кишинин суроосу боюнча мындай да, биз кыргыз элинин калыптануусу боюнча кыргыздын этностук тарыхы деп коебуз. Ошол этностук тарыхын изилдөөдө сөзсүз кыргыз урууларына токтолобуз. Оң канатка, сол канатка, ичкиликке. Бул ичкиликтер жолбосо оң канат, сол канат уруулар жөнүндө ар ким эле жаза бербейт. Бул азыркыдай ичкиликтер жөнүндө аз изилдөө, башка уруулар жөнүндө көп деген бул туура эмес түшүнүк. Кыргыз элинин этностук курамын изилдегенде сөзсүз баардык курамга токтолобуз. Алардын ичинде ичкиликтерге да токтолобуз. Болгону бир өзгөчөлүгү. Мисалы үчүн бул түндүк кыргыздары жайгашкан оң канат жана сол канат урууларынын сан жыралык оозеки маалыматтар кененирээк сакталып калса, түштүк тараптагы кыргыздарда бир аз ошо сан жыралык маалыматтар унутулуп калгандыктан алар жөнүндө жанагы кээде сан жыра жазганда же болбосо мындай айтуучулар айтканда азыраак эскерилиши мүмкүн да. А бирок илимий изилдөөлөрдө ичкилик кыргыздар эч качан калбайт. Негизги жанагы компоненттердин бир катары изилдөөгө алынып келатат. Буга чейин да карашкан, мисалы үчүн Абрамзондун эмгектеринде кеңири токтолгон, андан кийинки окумуштарда карап атат. Анын ичинде биз дагы ошол эле Илимдер академиясынын тарых институтунун кызматкерлери дагы ушунун үстүндө иштеп атышат. Чынында мына көйгөйлүү маселе. Азыркы заманда жана сиз айткандай эркиндиктин жел аргысында өтө ээн эркин желип жүртүп эле мына калем кармаган эки кишинин бири эле тарых жазуучу болуп калды да. Ал эми ошол эле убакта акчалуулар бирөөнү жалдоо жол менен же ошол эле бир саясатчы кызматкерлер дагы жаздырып алып, мына Шебеген апка аталбагандай эле нерсе тарыхты жаздырып өзүлөрү автор болуп чыгып аткандай мезгилдер кездешет да. Эми биз мына бүгүнкү күнү жогорку улуугурактагы адамдар эмес, бүгүнкү күнү мектеп программасын айталык. Мына ар бир жогорку окуу жайда тарых сабагы кирген, тарыхтан мамлекеттик сынактарды беришет. Ал эми бүгүнкү күндөгү мектеп окуучулары ушул окуу китептери менен чектелип, бул тарыхта жанагы мурдакы китептеги программа менен ушул тарыхты жакшы билбей аткан учурлар кезишет да. Мисалы ошолордо жолуксак,
Студенттерге бир түз эфирде жолуктук элек, студентке суроо берсе, Жусуп Абдрахманов ким десе депутат деп айткан убактар кезишет. Ошол эле убакта алар биздин агайларыбыз окутпайт деген бир дооматты коюшат да. Анан ушул окуу жайлардагы окуучуларды окутууда, ушул тарых сабагынан окутууда кандай ыкмаларды колдоносуз? Же ошол эле окуу куралы менен чектелесиздер, же бөлөкчө дагы мүмкүн? Кээ бир студенттерге жолукса айтат, мен сабакты окуйм, китепти окуйм, башыма жетпейт, кинону көрсөм мага ошол жетет дейт. Же болбосо мындай жеңил бирөө айтып, мындай баян кылып айтып берген жетет дейт. Ушундай кандай бир ыкмалар? Мезгил өткөн сайын могу адамдардын муундарында ушу билимди кабыл алуу дагы өзгөрүп бараткан сейт. Себеби дегенде мурунку кезде мисалы үчүн биз окуп жүргөн маалдарда биз жалаң эле ушу китептен, илимди анан жазгандан, окугандан издечү элек да. Азыркы балдарда бир тенденция байкалып келатат. Азыраак окушат да. Азыраак окушат, көбүрөөк көрүшөт. Өзгөчө жанагындай интернетти караганды, анан жанагындай фильмдер менен караганды ушуга көбүрөөк ынтызар да балдар. Анан бир өзгөчөлүгү балдардын алар өзлөрүнө керектүү гана нерселерге кызыгат дагы, жалпы илимге көбүрөөк кызыкпайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө сабак берүү ыкмаларында дагы өзгөрүүлөр болуп атат. Көпчүлүк мугалимдерде баягы салттуу лекцияларды окуу, семинар сабактарды өтүү менен бирге эле андан тышкарыдагы ушу жанагындай компьютерлик техникаларды колдонуп, ошол аркылуу сүрөт аркылуу түшүндүрмөлөрдү берүүдө ыкмалары бар бизде. Андан мындан башка мына университеттерде, жогорку окуу жайларынын системасында дистанциялык сабак берүү деген бар. Мугалим менен студент көрүшпөй эле жалаң интернет аркылуу бири-бири менен байланышып, кабарлашып, ошол аркылуу билим алып, анан жана жогорку билимин аяктап аткан. Бул барган сайын өзгөрүлүп келе жатат сөзсүз түрдө. Рахмат агай, телегөрүүчүлөрүбүздүн суроолору бар экен. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Угуп атасызбы? Мен мындай суроо берейин дедим эле, Талас районунан, Алиев Токтосун. Угуп атасызбы? Угуп атабыз, айта бериңиз. Мен Алиев Токтосун, Талас районунан. Манас тарихи инсан катары киреби? Же болбосо ушу эпос боюнча эле кала береби? Дагы бир суроо бар экен, аны да угуп алсак, сурооңузду бере берсеңиз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздар. Биз ушул жогорку окуу жайын бүтүрүп атканда, 2005 жылдары сөзсүз түрдө деп ушул тарых, Кыргызстан тарыхы боюнча экзамен бердик эле да, мамлекеттик экзамен. Эми ошол нерсени ушул менен чектелсем, балким мектептен эле баштасак ушуну. 9-класста, 11-класты бүтүрүп аткандарга сөзсүз түрдө мамлекеттик экзамен катышында берсек, балким жаштайынан балдар ошол Кыргызстан тарыхын билсе, патриоттук сезим ойгонуп, Кыргызстан тарыхын билип ушундай. Биринчи суроо Манас боюнча, эпосу боюнча жана Манастын инсан катары болгону жөнүндө суроо берилди. Бул Манас эпосу Борбордук Азиядагы элдердин бир тобунда ошо Манас эпосу алгач маалымат боюнча 8-кылымда түзүлүптүр. Анан ошондон башка элдер ошол Манасты эле баягы өздөрүнүн этностук эмесине, тарыхына байланыштырып, ошол анткан мисал үчүн Алпамыс деген бар. Көрсө бул Алп Манас деген эле сөздөн чыккан экен, Алп Манас деген эле. Анан эми бирок ошо башка элдердин, түрк элдеринин башка ошо Манасты өзүнө камтыган, Манасты ошо чагылдырган элдер ошо Манасты унутуп баратышат дагы, эң Манасты кармап калган, аны мындан ары дагы улантып өстүрүү, өнүктүрүү, изилдөө боюнча кыргыздар гана ошо жакшы аракет жасап атат да. Себеби бул кыргыздардын улуттук маданияттын көрөңгүсү негизи болуп эсептелген Манас эпосун. Эми биз 1995-жылы азыр бүтөм. Кол телефондон чалып атыптыр, суроосун алып койсок, анан кайрылансак. Шашып атабыз дейт. Угуп атабыз. Шаршыналык аба тегин мындай суроом бар да сиздерге, моидим тарыхчыларга. Мына кемеле уктум, мына тарыхты 18-кылымдан бери гана изилденип келатат, тарых. Ошо факттарга таянып гана изилдеш керек деген сөздү уктум да. Анан мен оюм мындай да, ага чейинки
ага чейинки тарыхтарды каяктан табабыз? Мына биз өзүбүздүн маданиятыбызга, улуу маданиятыбызга, тарыхтагы салтыбызга, санжырабызга таянып туруп тарыхты изилдесек болбойбу? Ушулардын илим иштарын изилдеп, ушулардын илимге такасак, ушуларды илимге такап жөндөсө болот да. Себеби муну ошо 18-кылымдагы берки тарых деле ошо кайсы бир убакта ошо элдин арасында адамдардан жазылып алынган болсо керек дейм да. Анан башка мисалы үчүн биз жана улуу тарыхчылар башка чет элдик тарыхчыларга таянабыз. Алар кыргыз элинин канчалык терең билерине ким кепилдик бере алат? Ушул. Рахмат. Жана сөзүмдү кичине улантып коеюн. Биз 1995-жылы Манастын 1000-жылдыгын белгиледик. Анан бу бирок археологдордун өзгөчө Новосибирлик Кемероволук археологдордун маалыматы боюнча Манас эпосу 8-кылымда түзүлүптүр да. Анан ошондон кийин башка түрк элдери өздөрүнө камтып алды. Эми мында датанын тиги 1 кылым, 2 кылым эмес, бирок негизи ошол. Анан экинчи суроого, азыркы берген суроого мен айткым келет, бул суроо берген биздин инсаныбыз кичине туура эмес суроо болуп калды. Кыргызстандын тарыхы байыркы замандан бери бүгүнкү күнгө чейин изилденип келген. Байыркы замандын тарыхын археологдор, этнографтар изилдеп, анан кийин орто кылымды дагы 18-кылым эмес, ушу байыркы тарыхын изилдеп келатышат. Кыргыздардын тарыхчылары менен кошо Россиялык тарыхчылар дагы, батыштын тарыхчылары дагы кийлигишип, ошо изилдеп атабыз. Мындай бир жактуу 18-кылымдан бери дегени кичине туура эмес болуп калды да. Рахмат агай. Кыяз агай, сиз кошумчаласаңыз жана азыркы экинчи көрүүбүз. Экинчиси мына тарыхты окутуу боюнча жакшы суроо берди. Тарыхты азыр мектептерден бери эле окутулат. Бул тарыхты билбегендик, бул бүгүнкү күндөгү билим берүү системасындагы кризистик абал. Биз ошол билим берүүнү кризистик абалдан чыга элекпиз. Бул орто мектептерден баштап жогорку окуу жайларына чейинки биз баягы билим берүүнү, билим өзгөчө мына жогорку окуу жайын биз жанагы бизнестин бир формасына айландырып алганбыз. Билимди сапатына эмес, студенттердин санына карап көп жыл ошого аракет кылдык. Ошон үчүн бүгүн биз баягы билимдин сапатына өтүшүбүз керек. Ага үлгү мамлекеттер бар. Сингапурду кына алабызбы, Япония кына алабызбы, Кытайды кына алабызбы, же болбосо Германияны кына алабызбы, же азыркы Американы кына алабызбы. Бул жерде чыныгы билим алууга шартталган билим берүү системасы орнотулган. Андан кийин мына санжырага таянсак болбойбу дейт. Мына санжырага таянып, көп биз тарыхый окуяларыбызды биз ошо санжыранын менен тарыхый документтердин, булактардын экөөнү айкалыштырганда бизде мына чыныгы тарых келип жаралып атат. Ошон үчүн биз санжыраны биз көп жылдар бою танып, керек болсо мына Савыр Аттокуров санжыраны окуп кой деп партиядан чыгарып, иштен айдаган учур болгон, өтө аша чапкан учур болгон. Азыр андай эмес. Биз санжыра менен тарыхый булакты айкалыштырып, андан кийин элге ушу жеткиликтүү тарыхты бергенге азыр аракет жасалып атат. Рахмат, биз кулайбыз дагы. Экинчи көрөрман суроо бербеди. Жогорку окуу жайларда кыргыз тарыхынан көз экизем, мамлекеттик экзамен бердик эле ушул мектептерге кирсе болбойду. Чынын айтканда, Совет мезгилинде ар бир жогорку билимге ээ болгон студент мамлекеттик экзамен бергенде илимий коммунизмден берчү да. Анан биз эгемендүүлүккө жеткенден ушул элибиздин патриоттуулукка, өлкөбүздүн маданиятын, тарыхын, жакшы каада салтын жакшы билгенге кыргыз тарыхынан мамлекеттик экзамен кылып киргизишкен. Ошол боюнча азыр бардык Кыргызстандын окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик экзамен беришет да. Бирок бул ушул ишке дагы айрым мезгилде тоскоолдуктар болуп, кыргыз тарыхынын эмне кереги бар, андан көрө тилди бербей албайлыбы, же болбосо башка бир сабактан албайлы дегендер бир демилгечилер пайда болуп келатышат. Ал эмес, ушул мамлекеттик экзаменди жана 4 жыл же 5 жыл окугандан кийин студент адис катары калыптанганда берет да. Ошого да нааразы болушуп, азыр негизинен ушу 2-курсту бүткөндө студент адис катары даяр боло элек мезгилде жана жазма түрүндө берип коюп эле, анан бүттү деп өткөнгө да аракет кылып, азыр негизинен ушу 2-курска которуп атышат да. Менин жеке көз карашымда Кыргыздын тарыхын, маданиятын, салтын, жанагы кыргыз элинин өзүнүн ушул келип чыгышын, патриоттугун толук билиш үчүн адистер ушу калыптанып бүткөндө 4 жылдын аягында бериш керек эле да. Ушуну мен ушул көрүүчүлөрдөн дагы жана министрликтен сурап Рахмат агай.
телекөрүүчүлөрүбүздүн суроосу бар экен. Сиздердин сурооңузду угуп атабыз. Үнүңүздү катыраак. Үнүңүздү катыраак чыгарып коюңуздар. Жакшы тарыхчыларды даярдап, ушул чоң окуу жайларда, университеттерде. Жакшы ушундай бир китепте жок. Ушундай маалыматтарды берип окуучуларга ушундай бир кандай бир патриоттук сезимде чоңойсо балдар. Балким Кыргызстан тарыхын баягы илгеркидей 9 класста эле эмес, 1 жыл эле эмес, балким 5 класстан баштап 11 класска чейин окутса, жакшы эле болот беле. Болбосо башка дүйнөнүн тарыхтарын окуп эле келдик да 11 жыл бою. Ошонун ичине ошол менен эле катар Кыргызстан тарыхын. Бул көрүүчүбүздүн суроосунун баш жагын укпай алдык, бирок аяк жазып келди. Мен ушу Рыскул инемден айтканына кошулуп ошонун оюн улантып келет. Азыр жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү боюнча Кыргызстандын тарыхын мамлекеттик экзамен аттестация катарында жүрүп атат. Ошолорго бизди чакырып калат, бул жогорку окуу жайларында экзамен алганы. Эми биз ошол экзамен алып атканда ошо биздин эле мына студенттерибиз, ошо бүтүрүүчүлөр Кыргызстан тарыхы боюнча эми айтса эми бетин кызарат. Билишпейт. Биздин кыргыз эле жигиттерибиз, биздин эле кыздарыбыз такыр эле мындайча айтканда кечирип коюугула айтууга туура келип атат, оозун ачып эле отурушат. Анан ошондо ичиң күйөт экен да, ушу биз баягы экзамен алып кантип ушундай болсун. Анан бу ушундай тарыхты билбеген, өзүбүз үчүн бу мындай сыймыктанган бизден мекенчилдер чыгабы, чыкпайбы деп ойго келет экенсиң. Аяга кайрылып келип тарыхчы мугалимдер күнөөлүү болот баягы. Мүмкүн. Ада мүмкүн. Бул жагында дагы кемчилик жок деп айта албайбыз. Эми бирок ошол студенттердин өздөрүнүн аракеттери жок болуп атат. Окуган аракети жок. Лекция угушат, мейли уксун, бирок ошол уккан жеринде калат. Кийин эмне үчүн мындай болгон экен? Тарыхый окуя эмне үчүн мындай болуп калыптыр? Эмне себеби бар? Мына ошолорду териштиргенге алардын баягы териштиргиси да келишпейт. Мына ушул биздеги чоң проблеманын ушу болуп турат менин оюмча. Билим берүүдөгү формалдуулукта бул баягы бир эле тарых эмес. Башкалар деле ошондой болот. Мисалы үчүн мына Кыргыз филология факультетинен мамлекеттик экзамен алганда кыргыз филологиясын бүтүрүп жаткан бүтүрүүчү Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков ким экенин билбей койгон студенттер бар. Эми булардын баардыгы ошондон. Бул баягы билим берүүнүн сазга баткандыгы. Анан улам министрлердин келип алмашып билим берүүнү жанакындай бир нерсеге салып таштады да. Ошого бир өзгөчө көңүл буруп, эгерде улуттук коркунучту биз алдын алалы десек, билим берүү системасын жаңылашыбыз керек. Анан жанакы угарман 5-класстан баштап эле кыргыз тарыхын окутпайлыбы деп атат. Бул баягы угарман өз кичине жаңылыктан артта калган экен. 5-класстан баштап эле кыргыз тарыхы окутулат. Мына быйылкы жылы кыргыз тарыхын окутуу боюнча жаңы стандарт иштелип чыкты. Бул 2017 жылдан баштап киргизилет. Ошого жараша жаңы окуу китептер дагы жазуу боюнча конкурстар жарыяланып атат. Буюрса жаңы окуу китептер жаңы стандарт менен жазылат дагы. Анан бул жерде жана дүйнөлүк тарых менен кыргыз тарыхынын экөөнүн ортосуна бири-бирин толуктаган, бири-бирин бир параллель кеткен жерлери өтө кылдат иштелип чыкты. Буюрса бул жаңы стандарт көп пайдалуу болот. Бул баарыбызга белгилүү. Ошол биз бүгүнкү жаш муундардын табитин кайра тарыхка кантип тартабыз? Аларды кантип рухий адептүүлүккө тарбиялайбыз? Мисалы ошол эле эгемендүүлүккө жетишкени мурдагы эле тарыхты окуп атып көңүлдөрү калып калышкандыр. Же биз мунун бир бөлөкчө жагын карап көрөбүзбү? Мисалы биз тарыхты жаңыча көз карашта жазабыз деп атабыз. Ошол эле убакта мына чет жердеги архивтерде биздин тарыхый инсандарыбыздын басып өткөн жолу тарыхый маалыматтар көп. Алардын чети ойло элек, аны сиз да билесиз агай. Ошолорду алып келип кызыктырып, жаңыча көз карашта жазууда колдоду. Мисалы биз Россияны карап көрөлүк. Бир орчунду. Мурда биз Советтер Союзунун убагында тарых сабагынан окуганда Колчак жөнүндө айтканда ак гвардиячы, кызылдарды болсо оң карман болчу, кызыл аскерлер. Мына орустар Адмирал деген кино тартты Колчакты. Аны көргөн киши Колчак кызылдардын баардыгы терс карман, мына келди да, тиги жаңыча көз карашта. Биз ушундай бир эгемендикке эришкени бир жарык эткен бир тарыхый жаңыча көз карашта бир инсанды алып чыга алдыкпы? Эми жаңыча инсандар көп эле чыгып атат. Мына өзүң тарых менен жакшы кабардашсың. Мисалы үчүн биз буга чейин Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков деген ким экенин да билбей өспөдүкпү?
тарыхта ошолорду жакшылап окутпай келбедикпи? Бүгүн эми ошо совет доорунда чындыгы улуттук лидерлер катары Исхак Разаков менен Жусуп Абдрахмановдун орду өзгөчө берилип атат. Ошол эле мезгилде Октябрь революциясына чейинки бизден тарыхый белгилүү инсандардын баардыгын байманап эзүүчү деп келген, алар жөнүндө ооз ачтырбай келген нерсе бүгүн баардыгы мына ачык алаканга салгандай болуп калды. Эми жанакыларды тарых билбегени алардын жөнүнө шылтоосу. Болгону билим берүү системасын оңдоп эле талапты катуу коюп, анан бир өзүнчө бир билим берүүнүн кыргыз стандартын иштеп чыгышыбыз керек, улуттук. Көрүүчүлөрүбүздүн дагы суроосу бар экен, угуп атабыз. Үнүңүздү катуураак чыгыңыз. Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылбадыбы, аян алып жазган тарыхчыларды тыйыш керек депчи. Анан алар силерге караганда көбүрөөк изденип ачылыштарды жасап атат да. Анан силер жөн эле үстөлдүн орток жакта отурасыңар. Анан силер эмне кандай жумуш аткарып атасыңар? Кандай ачылыштарды жасап атасыңар? Ушул боюнча. Мына азыркы көрүүчү менин оюмча бул ушул жанагындай мифтик тарыхты жазган адамдардын бири окшойт. Могу ушул күнгө чейин мына биз тарых деген эмне, кыргыз тарыхына байланышкан байыркы мезгилден баштап ушу бүгүнкү күнгө чейинки азыркы эгемендүү Кыргызстанга чейинки тарыхый кандай материал болбосун ошол лимпоздордун эмгеги бири калбай. Азыр айтып атпайбызбы, совет мезгилинде изилденген эмес деп. Ушул изилденген тетиги Сымасияндан баштап бүгүнкү күндө бул партиялардын тарыхына чейинки мезгил ушул совет мезгилинде каралган. Чоң окумуштуулар ачкан. Ошол малда деле изилденген, мисалы үчүн бүт Кытай булактар боюнча, Араб Перс булактары боюнча деги эле эмне жаңылык болсо бүгүн кыргыз тарыхы деп окуп атпайсызбы? Ал эми көп кишилер ойлойт, ушу илимпоздор күндө эле жаңылык жаза эле жаңы тарых берип туруш керек деп. Андай болбойт да, тарых деген бир эле болот. Ал объективдүү чындык болот. Күндө эле жаңы нерсени бериш бул чындыктан алыстап кетет. Азыр окумуштуулар эмне кылып атасыңар? Илимпоздор үстөл кучакта отурасыңар деп атпайбы? Ошол эмгектин баары ушу болгон тарых, ушу окумуштуулардыкы. Бул жерден мына жаш тарыхчы катары Зуура айым, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, бул бүгүнкү күндөгү мына иштебей эле үстөл кучакта отурасыңар дейт. Сен өзүңдүн пикириңди, өзүңдүн иштеп аткан ишиңди кандай бир көз карашыңды айтсаңыз. Ошо менин бабымда ошол жеке эле мен эмес, ошо бардык биздин улуу муундагы урматтуу тарыхчы ага эжелерибиз, бул жерде студияда отурган агайлар жана жаштар дагы ошол колунан келишинче эмгектерин жасап атышат да. Эгер каражат таппай калса, сырттан гранттар менен, проекттер менен барып, анан ал жактан Кыргызстандын тарыхы боюнча жазылган чет өлкөлүк булактардагы маалыматтарды, китептерди алып келип жатабыз. Аларды мисалы студенттерди окутканда колдонуп атабыз. Анан көптөгөн жаңыча көз караш, агай туура айтат, ошол 20-кылымга өтө мүнөздүү, өзгөчө ошол батыш америкалык көз карашты ошол советтик көз караш менен чагылдырып, анан ортодон объективдүү жазганга аракет кылып жатабыз да. Эми баятан бери мына бүгүнкү кыргыз тарых илиминин абалы деп. Чындыгында бул кыргыз тарых илими бул бир көрсөтүү менен бүтүп калбайт. Бул деген канчалаган көз караш, канчалаган пикирлер бар. Дагы Кыргызстанда канчалаган белгилүү окумуштуулар бар, алардын да көз караштары бар. Алар да бүгүн азыр бизди түз эфирдеги көрүүнү көрүп отурушат. Буюрса алар да өзлөрүнүн номоктуу ойлорун билдиришет. Эми биз быйылкы жылдын эле 1 жылдын урматына эмес, бул тарыхты тактайлы, ушул тарыхчы лимпоздордун айта албай жаткан көйгөйлөрдүн алып чыксак деген жаралып жатат да. Болбосо мурда айтып келдик элек, бизге эфирден тарыхчыларга орун бербей атат деген дагы шылтоолор бар болчу. Мисалы, алар деле убакыттап жанагы тарыхчы эмес адистер сүйлөп атат деген дагы пикирлер бар болчу. Буюрса эми мындан аркы көрсөтүүлөрүбүз бул алгачкы тушоо кесүүсү, кийинки көрсөтүүлөрүбүз ар бир тематикалык мүнөздүү болмокчу. Муну биз мына быйыл Үркүндүн 100 жылдыгын баштап атабыз. Бул бизди көрүп отурган тарыхчылар болсо, өзлөрүнүн катышуу тууралуу же өзлөрүнүн ойлорун айтышар. Биз кийинки көрсөтүүлөрүбүздө Үркүндүн 100 жылдыгынан баштап ар бир көрсөтүү тематикалык мүнөздө кетмекчи. Ал эми чындыгында тарыхты тактоо бул мамлекеттүүлүктү сактоо, бул болсо биздин келечек тарыхыбыз, келечек муундарды тарбиялоо. Ошондуктан биз өзүбүздүн тарыхыбызга астейдил так мамиле кылып, ушул бир мамлекеттин колдоосу бизге аба билен суудай зарыл. Ошондуктан биз кийинки көрсөтүүлөрүбүздө тарыхчылардын жакшы ойлорун, пикирлерин жана өзлөрүнүн мына көрөрмандарыбыз чындыгында кыргыз эли тарыхка суусап калганын көрдүк. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул ар бир жуманын бейшемби күнү кечки саат
19-та ушу тарыхчылар так айтат берүүсүн түзөөдө берип турмакчыбыз. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн көйгөйлүү ойлоруңуздарды ушул түз эфирге берип турсаңыздар. Анда эмесе агайлар, мына биздин тарыхчы агайларыбызга ыраазычылык билгизмекпиз. Сиздер бүгүн келип өзүңүздөрдүн момуктуу ойлоруңуздарды, таасын сөздөрүңүздөрдү айттыңыздар. Сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик каалайлык. Ал эми урматтуу жалпы кыргыз элине кийинки бейшембиде кечки саат 19-та жолугушканча сак саламат болуңуздар демекчибиз.